Байдылда Сарнагоевдун атын укканда кызыл эт кезден төрөлтүп, кыялым көккө күйлөнгөн, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деп ар намысын кылычтай жалаңдатып, сөздөн ок жасап, жеп аткан нагыз мекенчил акын көз алдыбызга тартылат. Байдылда Сарнагоев нукурай элдик акын экенин далилдеп, өмүр бою элеттеги эмгекчил элди сүйүп, карапайым калктын ысыгына күйүп, сууна тоңуп, элдин азап тозогун, турмуш тиричилигин, кайгы кубанычын талыкпай ырга салды. Ал улуттун намысын туудай көкөлөтүп, ата журтун алга сүрөп, ата конушун даңазалап, кыргыз калкына чыныгы улутмандыкты үлгүсүн көрсөттү. Акында башка акындардан айырмаланып, өзгөчөлөнгөн эки касиет бар. Бири анын ашынган мекенчилдиги, экинчиси духунун өтө күчтүүлүгү. Акындын куйкум сөздүү, калемпир мурч аралашкан курчурлары, анын тоо бүркүтүндөй эркиндикти сүйгөн мүнөзүн, бетке чабар тоолук экенин ырастап, башкалардын ырларындай бир калыпка салынбай, адаттагы ыргактан тышкары, стили менен окурмандардын көөдөнүнөн түнөк таап, чыгармачылыгы бүгүнкү күндө чыныгы элдик ырларга айлана олтурат. Тоолук элге өпкө жүрөгүн чаап, элим өнүгүп өссүн деген изги тилек менен ырларынын ар бир сабына жүрөк жалынан салган акын. Эзелтен ат жалында чоңоюп, ак калпагын башынан түшүрбөй, ала тоонун койнунда шамалдай эркин өскөн эл эзелки эрдигин, баатырдык духун унутпасын дегендей, чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Ергип букмуштай патриоттуктагы ырларды жазган, Байдылда акын жашаган замандын советтик бийликтин этегине намаз окуган, жалаң коммунист партия деп турган доор эле. Бирок топ чарып акыйкат сөздү айтпаса башы ооруган, акын оюндагысын ырга ороп, ортого ыргытып, элдин көбү орусчага ооп турганда, уй мөөрөйт уйдун тилинде, кой маарайт койдун тилинде, эне тилин билбеген кыз улан чыкты бүгүндө деп, эне тилин жерингендерди сындап, алардын макулук малча дагы жоктугуна күйүп бышып, эне тилин билбеген эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт деп элге жар салган. Акындардын сап башында күнүбүздүн каарманы Байдылда Сарнагоев турганы айныбас акыйкат эле. Алп акын тууралуу эл оозунда бир уламыш айтылып келет. Бул уламышты бала чагымда уккам. Байдылда балтыркан бала кезинде кой кайтарып жүрүп талаага уктап калат. Түшүндө ак сакалдуу карыя келип, куржунун ачып баланын оозунда бадырак куят. Мен кыдыр болом балам. Өмүр бою оозуңан ыр куюлсун. О мен деп бата бергенде бала ойгонуп кетет. Ошондон от алган бала ошол күндөн тартып өмүрүнүн соңуна чейин ыр менен жашап, бала кезинде жамакта оордап элдик оозеки чыгармачылык менен оозанып улам, кийин күчөнүп фольклор менен классиканы айкалыштырып, оргуштап аккан булак сыңары ыр дүйнөсүн жаратты. Кыргыз эли эгемендүүлүккө ээ болгондо көктөн издегени жерден табылгандай кубанган акын, кыргыз элин өз элим деп айтчулар, кыргыз жерин өз жерим деп басчулар, бытыранды урууларга бөлүнбөй, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар деп эл эркиндигинин көз карандысыздыгын, түп тамырын элдин ыдырагы сынтымагын экендигин баса белгилеген. Мына бүгүн акындын 90 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Улуу акын Пушкин айткандай, өзүнө өзү ырдан эстелик тургузуп, ырдан гүл чамбар койгон чыныгы элдик акындын генийлигине, данышмандыгына ар бирибиз баш ийип, талант күчүнө дагы бир ирет таазим кылып отурабыз. Байыркы Кытайда өмүрүндө мыкты 4 сап хайку ыр жазган адамга акын деп даража беришкен. Ал эми бүтүндөй өмүрүн ырга арнап, ыр менен жашаган Байдылда агабыздай асыл адамды гений, феномен десек калыстык болор. Ылайым талант көрүнгөсү түгөнбөй, эл ичинен Байдылдадай жаш акындар жарала берсин. Элибиз эсен, кыйырыбыз кенен болсун. Кыргыз мамлекети гүлдөп өсүп, алдыга алгалай берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.
Айкелди ачууга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областына ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бактыбек Наркуловичти, Бишкек шаарынын мэри Абдыкадыров Эмилбек Мырзакуловичти, көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер академик Бөрүбаев Алтай Асылкановичти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген курулушчусу Молдубаев Аскарбек Молдубаевти чакырабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият министринин орун басарын чакырабыз. Ортокмун жыргалыңа, азабыңа, ырларың жөнөй берген сапарыңа, силерди өзүм үчүн жазган жокмун, эл журттун арасында жашагыла. Туурабай чардаганын бакалардын, ар бириң өз алдынча атаң алгын, учкула уяңардан перзенттериң силердин, атаң армын, апаң армын деген ырсаптары менен акындын Айкелдин ачылыш аземин аяктайбыз. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына арналган салтанаттуу маданий иш-чара Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында улантылмакчы. Барыңыздарды облустук музыкалык драма театрына чакырабыз. Катышуучулар жана кадырлуу коноктор. Ушул көчө менен оң тарапты көздөй түз бассаңыздар биздин Саламатсызбы, Батыр баке, түз эфирдесиз. Кеңес тартып коеюнбу ушуну? Бактыр чалсын. Саламатсызбы, Аскар Адылбекович, түз эфирдесиз. Бүгүнкү ачылыш боюнча Учурдан пайдаланып, жалпы Кыргыз эли, жалпы түрк элдери биздин улуу атыбыз Байдыла Сарногоевдун 90 жылдык мааракеси менен чындыгында куттуктайм. Элибизде, жерибизде ушундай алыптар, чыган адамдар мындан кийин да чыга берсин. Өзүңүздөр күн болуп атасыздар. Кыска мөөнөттүн ичинде, 2 айдын ичинде залкарларыбыздын 100 жылдыктарын, 90 жылдыктарын белгилеп атабыз. Мунун баары жөн жерден өткөн жок, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ушундай кырдаалда юбилей өткөргөндүн кереги бар депчи мен айтар элем. Именно ушундай кырдаалда залкарларыбызды эстеп, алдыбызга жакшы бир вектор болуп, алдыбызга бир жакшы жолду салып алып, бул кишилердин өрдөгү менен өнүгүүгө бир жакшы бир
дух алгалай беребиз деген ойдобуз. Дагы бир рет мааракебиз кут болсун. Учубуз кур эмес, будан кийин дагы Калемий Бурч улуу акындар бизден чыга берсин. Жақсы, саламатсызбы? Қандай істеміз? Жақсы қандай, өзің қандай? Саламатсызбы, Қалыбек беке, түз эфирдесиз. Ошо эстелик ачылышына чейин ушул жерде күнү-түнү иштеп аттыңыздар, жакшы мээнет кылдыңыздар. Бир кабыл тилек менен өзүңүздүн сөзүңүздү айта кетсеңиз. Бүгүн тарыхый күн. Кыргыздын канына сиңген мыкты инсан, залкар акын, ар бир кыргызым деп жашаган адамдын жүрөгүнөн орун алган Байдылда Сарногой деген адамга арналган айкел Талаш шаарынын борборуна курулуп атат, сквери менен курулуп атат. Бул өзү чоң жаңылык. Биздин ушу кыргыз элине кызмат кылган, кыргыз элинин кадырын көтөргөн Байдылда Сарногой атабызга болгон бул сыйыбыз, урматыбыз деп эсептейм да. Мына көрдүңүздөр, Кыргызстандын булуң бурчунан түрүлө келип, иш-чарага катышып, мынакей айкелдин ачылышы болду. Бул айкелдин ачылышы, чынын айтайын, кубаныч менен аябай баарыбызды кубаныч менен коштоп турат. Өзгөчө улуу муундагылардын кубанычы менен көрүп ыраазы болуп отурам. Ушинтип тарыхты унутпай, залкарларды унутпай, ар бир жерде мамилени бөлөкчө кылып турсак, биздин кыргыз деген улуттун келечеги кең болот. Рахмат. Чоң рахмат. Компаниянын салынылган чалык болду. Бул жерде Альянс Алтын компаниясы өтө чоң эрдик иш кылды. Башкача айтканда, ушу эстеликти бронзадан, колодон курулган эстеликтин 3 миллион сом чыгымын көтөрүп берди. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Görüşürüz. Ал эми уландысын Капар Медетбеков атындагы драма театрында азыр саат 11-де башталмакчы.